2 жыл мурун Аксыдан Бишкек шаарына кызы Тахминаны дарылоо үчүн келип, ижарага үй алып, күн санап жашап келе жаткан Итибаевтердин үй бүлөсү Суперкежи порталына жардам сурап кайрылышты. Алардын айтуусунда Тахмина өз алдынча дем ала албайт. Анын өпкөсү боору, жүрөгү ооруйт. Азыр кислород менен дем алат. Тахмина 8 айлык кезинен бери оору менен күрөшүп келет. Ата-энеси ооруканадан ооруканага чуркап, канчалык аракет кылышпасын, кыздын абалы күндөн күнгө оорлошуп баратат. Кызы күлсө күлүп, ыйласа кошо ыйлаган апасы Гүлжамал Мырзатай кызы чет өлкөгө алып барып, даарылатып, сакайтып алсак деп үмүттөнүп турган чагы. 8 айынан баштап ооруйт. Башында пневмония деп диагноз коюшкан. Ошол боюнча лечение кылып келишти. Өзүбүздүн айылда лечение кылды, райондо лечение кылды, бирок жалаң пневмония деп лечение кылды, бирок убактылуу жакшы болгону менен одышкасы кеткен жок, такыр кеткен жок. Бир аз азайып калчу, бирок кеткен жок. Ошко алып бардык, Баткенге алып бардык, эми алып барбаган жагыбыз калган жок Кыргызстан боюнча. Үмүт кылып, эми бир жерден болсо бир жерден жакшы болуп кетер деп. Бирок эч жылыш болгон жок. Анан кийин Бишкекке алып келдик. Алып келгенге туура келип, алып келгенден кийин текшеришти. Анда деле пневмония деп лечение кылышты, диагноз коюшуп. Анда деле убактылуу жакшы болгону менен, состояниясы жакшы болгону менен, бирок одышкасы такыр кеткен жоктан, анан туруп туруп эле бир ай же 2 ай жакшы болот, анан кайра эле ооруп калат. Анан больницага кайра эле түшүп калабыз. Больницага түшкөндө 1 айлап, 2 айлап жатып калат да. Ошол эле кислород жетпей калат, ошол эле кислород менен дем алып жатып калат. Анан кийин изилдеп, томография кылышып, аябай диагноз коюша албай көпкө жүрүштү. Андан кийин фиброзирующий альвеолит деген диагнозго токтолушту. Белгисиз, билбейбиз дейт. Эмнеден пайда болгонун билбейбиз, жана эмне кылып айыктырышты да билбейбиз дейт да. Бирок өмүр бою ушинтип кислороддо жатасыңар дейт, бирок бул кислород дагы жардам бербей калса, аппаратка түшөсүңөр, может аппаратта жардам бербей калышы мүмкүн дейт. Анткени бунун дем алуучу кандай десем, эмеси трубкалары альвео деп коет экен, ошолорун уже жаап атат экен да, күндөн күнгөчү. Дарылабасы ал жабылып. Ал дарылабасы убактылуу азыр ачуучу дарыларды берип атат, ошо немесин жабылып келаткан нерселерди токтотуучу дарыларды берип атышат. Ал дагы мындай бир аз гана жардам берип атат да. Азыр мурун бир аз жок дегенде жарым саат, 1 саат кислороддон чыгып, көтөрүп кайра койчубуз. Азыр 1 мүнөт дагы чыга албайт да. Азыр 1 мүнөт дагы. 1 мүнөт чыгарсаң эле көгөрүп, алы кетип, тупра эле апа деп как будто мындай эмесин өлчөгөн, давлениясын өлчөгөн аппараттарды колума сал деп мынтет да. Ошолор жардам берчүдөй болчу. Анан аны салып, кислородун күйгүзүп, анан таксаң, эс алып, бир жарым сааттан кийин өзүнө келет да. Ага чейин ушундай айла таппай кетет да. Анан ошого бул жактан биз айыктыра албайбыз, силер эми ушун бойдон кислороддо жашайсыңар. Мындай айтканда, канча убакыт жашайсыңар айта албайбыз дейт да. 3 айбы, 4 айбы же өмүр бою жашайсыңарбы айта албайбыз дейт. Үйдөн эле кислород менен жашай бересиңер деп атат да. Биз ушул бойдон муну бул жакты ушинтет экенди отура бербей, чет мамлекетке алып чыгып, ал жактан жакшыраак аппараттарга салып, текшерип, мынтип анан дарылаталы деген чечимге келип, ошентип Индиядан бир врачтар менен сүйлөшсөк, ал врачтар айыктырса болот, алып келгиле дешти. Ал жакта келгенде дагы бир сыйра текшерип, общее обследованиядан өткөрөбүз дешти. Алар келгенде, может операция десе, ошо $35,000 кетет деп айтты. Бирок азыр ал жака алып барганга бул кыздын состояниясы жооп бербейт да. Бул кызым азыр кислороддон чыга албайт такыр. Жада калса рентгенге алып барганга жандай аппараттар бар экен, атайын баллондун эмесине окшогон кислороду бар ичинде. Ошого менен алып барып, бир жагынан врач көтөрөт, бир жагынан кызымды мен көтөрөм да. Ошентип барып келип атат. Кызым кислороддон чыккандан кийин Кудай буйрса бир жакын арада чыгып калат деген үмүттөбүз. Ага чейин акча топтоп, даярдап тура берсек, анан кызым кислороддон чыгаар замат учуп барабыз. Аракет кылып атабыз, бирок ага
каражатыбыз жетишсиз. Ошондуктан кыргыз элиме кайрылып жардам сурап атабыз. Ушу кызымдын жакшы болуп кетишине себепчи болуп, кайрымдуу элимден каражат сурап атабыз. Өзүнүн возрастындагылар азыр басып, чуркап, сүйлөп, ушинтип жүргөн болсо, бул менин кызым баса албайт да, басат, аябай коркуп басат да. Бир бала чуркап келатса, чекеге бир аз чыгып качып алат да. Мен уруп кетпесин, мен жыгылып кетпейин депчи. Өзүн өзү аярлап калды да ал. Анан дем ала албайт. Көп басса дем ала албайт. Кыйналып, одышка болуп, кыйналып кетет. Анан ошон үчүн дагы өзүн аяп отура калат же жата калат. Канчалык кыйналганын мен сырттан сезем, бирок канчалык кыйналганын түшүнүп турсам дагы жардам бере албайм да. Ошонусу мага аябай оор тиет. Кызымдын ушул ооруп баштагандан баштап эле дарыгер болсо деп каалайм, анткени ушунчалык оорунун эмесин көрдү, азабын. Анан ушундай өзүнө окшоп ооруп, кыйналган балдарды дарылаган, акылдуу. Ушу больницада жатып жүрүп деле канча медиктерди көрдүк. Бири жакшы көз менен карайт, бири жаман көз менен карайт. Балдарды чын дили менен дарылагандар бар. Жөн эле мындай эле врач болуп жүргөндөрдү көрдүм. Мээримдүү, жакшы, өзүнүн чын дили менен иштеген врач болуп чыгышын каалайм кызымдын. Кудай буйруса, ошого дагы Кудайым буйруса, чоңойсо ошого да жетет деген үмүттөмүн. Ошол тилегиме аткарат деген үмүттөмүн. Чырактай кызыбыз Тахминанын айыгып кетишине жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлерге каражат салсаңыздар болот.